2010 жылга чейин Борбор калаанын чок ортосунда жайгашкан Бишкек парк соода борборун мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакын туугандары курууну мерчемдешип, бирок революция алардын максатына бөгөт койду. Революциядан кийин аталган соода түйүн көп кабаттуу батирлери менен тездик менен курулуп бүттү. Заманбап имаратка ким кожоюндук кылары тууралуу коомчулукта ар кандай маалыматтар тарап жүрдү. Айрым массалык маалымат каражаттары Бишкек парк соода комплексин КСДПнын лидери Иса Өмүркуловдун жубайы Толкун Курмановага таандык экенин жазып чыгышкан. Бирок Иса Өмүркулов ал маалыматты четке каккан эле. Маалымат агенттиктеринин биринде менин аялымдын Бишкек парк соода үйүнүн 25% акциясына ээлик кылгандыгы тууралуу билдирүү чындыкка дал келбейт жана ушак экенин билдирем. Ууру тойгончо жеп, өлгөнчө карганат деген сөз бар. Анткен менен интернет айтыңында Белиз өлкөсүнөн түшкөн 10 баракка жакын офшордук документтер жарыяланды. Анда Бишкек парк соода борборунун 75% Мустаче углу Айдин аттуу жаранга, ал эми 25% КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун жубайы Толкун Курмановага таандык экендиги көрсөтүлгөн. Анда эки тараптуу келишимдер, күбөлөндүрүлгөн документтер бар. Андыктан бул кагаздарда коомчулукта суроо жаратпай койбойт. Ал эми Иса Өмүркулов өткөн жылдагы көрсөтүлгөн декларациясында анын жашаган үйү жана машинеси жок болуп, бирок 25 гектар жери жана сарайлары бар экендиги көрсөтүлгөн. Мындан улам аты аталгандар менен байланышууга жасаган аракетибизден майнап чыкпады. Ал эми өлкөдөгү аттуу баштуулар бар байлыктарын башка мамлекетке сактайбы деген ой да келди. Колдон келсе тиги Канардан барып үй алыш керек. Дубайга барып үй салыш керек. Пожалуйста, бүгүн толугу менен мүмкүнчүлүк бар. Бишкек парк соода түйүнү көз жоосуна алган заманбап имарат экендигине ар бир көргөн адам ынанат. Бирок ал жерден соода кылууга көпчүлүктүн чама чаркы жете бербейт. Ал эми базарларда кордондун үстүндө уктап, үйгө муктаж болгондорду ар тараптан кездештирүүгө болот. Эл сыздап, кордук көрүп турган учурда байлыктарын башка өлкөгө каткан журт башчылары тереңирээк ойлонушса болмок дегендер бар. Биз Эсенг өлкөлөрүндө бир адамга карыздын көлөмү боюнча биринчи өлкөдө турат экенбиз. Муну кыргыздар мышыгы ыйлап турат деп коет. А биздин бийликтегилер, аткаминерлер кандай жүрүм-турум кылат? Байлыкка чиренип, мансапка манчыркаган идеология. Албетте бул документтердин жасалма же анык экендиги жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттары комментарий бербейт. Бирок мындай маалыматтар коомчулуктун талкуусун жарата тургандыгы, ошондой эле ар кандай максатта колдонууга боло тургандыгын акыркы окуялар көрсөттү. Андыктан бул маалыматка карата контр аргументтер болсо, Сентябрь телеканалы экинчи тараптын пикирин көрсөтүүгө даяр.